Жакшыга жанашсаң, жакшы болосуң, кимдир бирөөлөрдүн адашкандын жанында болсоң, адашасың деп эле айтылат эмеспи? Анын сыңарындай, мына ушул жакшылардын катарында бололу деп биз дагы эфирибизди баштадык. Жакшы болуп, бири-бирибизге жанаша жакшы нерселерди үйрөтүүгө аракет кылалы, сезимдерди суналып, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздарга чоң саламдарды айткан Кел чай ичели программасы. Жана мен Айпир Адамкулова, ар бириңиздерге чоң саламдарды айтабыз жана бүгүнкү ишибизди баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарды жакын келүүгө чакырабыз. Кел чай ичели программасынын алкагында бүгүн сиздер үчүн кызыктуу оюндар, кызыктуу маек жана сөз түрдө кызыктуу маалыматтар, фактылар бар. Жана сиздер сүйгөн сүйүктүү биздин рубрикаларды да коюп бергенге сиздерге сунуштаганга аракет кылалы. Биз болсо баштай кирели. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жогоруда берилген суроолорду суроону тактап айтканда да бир жолу кайталап өтөлү. Бай сүйлөсө макул айткандар көп болот экен да, ал эми кедей сүйлөсө эмне айткандар көп болушу мүмкүн. Ойлонуңуздар да бизге жазып жибериңиздер. 0508 400 100 номери аркылуу жоопторду кабыл алабыз. Биринчи туура жазыңыздар дейли. Ал эми азыр болсо биздин студиябызга келген коногубуз бар. Конок менен маек кылып баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин студиябызда СММ адиси, азыркы тил менен айтканда мобилограф десек болот, жеке ишкер дейли Бекмамат кызы Барира бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келдик. Кутматаңыз менен элдер менен учурашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Биринчиден сиздерге чоң рахмат чакырууңуздар үчүн. Мен өзүм тааныштырып өтсөм, атым Барира Бекмамат кызы. Азыркы учурда мобилограф кесиби менен алек болуп келатам. Онлайнга келгениме уже 3 жылдын жүзү болуп атат. 3 жылдан бери мобилографияны үйрөтүп, ошол боюнча кызмат алып барып келатам. Деги эле эмне үчүн азыр көпчүлүк ушул жаатты окуп баштады? Бул оңой жумушпу? Азыркы учурда онлайн аябай өнүккөн заман болуп атат. Дээрлик бардык эле бизнестер уже Instagram аркылуу, онлайн соцсеттер аркылуу бизнестерин жүргүзө баштады. Ошондуктан дагы мобилография, СММ адис деген негизи эле онлайн кесиптер актуалдуу болуп атат. Анан бул башка мындай жалпак тил менен айтканда кара жумушка караганда бул жак бир канча дээрлик оңой да. Мисалы, СММ адиси болуп баштоо, бул тармакты алып кетүү үчүн башка жумуштарды баштаган сыяктуу эле, кандай десек, адамда жөндөм болуш керекпи өзү? Адамдын өзүндө биринчи кызыгуу болуш керек, анан билими болуш керек. Мен өзүм мобилограф болгон үчүн мобилографтарга коозукту билүү, коозукту көрө билүүсү керек да. Анан өзүнүн ар жагынан таланты, жөндөмү болсо алып кетүү жеңилирээк болот. Келиңиз, эми өзүңүздү кенен тааныштырып берсеңиз, каяктан болосуз, өзүңүздүн кесибиңиз кайсыл, ошолор жөнүндө сүйлөшүп, анан бул тармакка эмне болуп келип калдыңыз? Рахмат. Мен өзүм Ош шаарынан болом. 27 жаштамын. Азыркы учурда 3 баланын энесимин. Онлайнга келгениме жана айтып өттүм, 3 жыл болду. Буга чейин өзүм Шведияда иштечүмүн. Шведияда өзүм кесибим боюнча кондитермин. Кондитерский бирок бул боюнча жумуш алып барган эмесмин. Онлайнга ошол Шведияда жүрүп, биринчи СММ адистерин көрүп кызыгып баштаганмын. Акырындан ошол СММ адиси болуп келгем башында. Кийин башка бирөө үчүн кызмат жумуш аткаруу мен жумушум эмес экенин билгенден кийин өзүмдүн мобилографияны тандап ушул жол менен кеттим.
Демек, азыр негизги жумушуңуз деле ушул, э? Ооба, негизги жумушум мобилография. Кимдерди тартып жүрөсүз? Эмне жумуштарды кылып атасыз ушулор жөнүндө айтсаңыз? Азыр мен көбүнчө эксперттер менен иштешем. Жылдыздар менен иштештим. Анжелика Кайратованы тарттым, Нурзат Токтосунова, академияларды тарттым. Жана ошо белгилүү эксперттер менен иштешип келатам. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Жылдыздар менен иштешкен кандай экен? Жылдыздар менен иштешкен жөнөкөй адамдар менен иштешкенге караганда бир аз кыйыныраак болот. Алардын өзүнүн эмне экен, эмне деп атышат? Алардын өздөрүнүн талаптары жогорураак болот да. Анан алардын тилин таап кетүү дагы бир аз кыйыныраак болот. Ал эми жөнөкөй эксперттерге иштешсең, алар мисалы үчүн мен айткан сунушту алар кабыл алышы мүмкүн да, бирок жылдыздардын өзүнүн сунушу, өзүнүн талабы болгон үчүн алардын талаптарын аткаруу бир аз кыйыныраак болот. Бирок жылдыздар көбүрөөк төлөйбү же кандай болот? Ошол эле. Ошондой эле. Мен өзүмдүн услугам бар, ошол эле услугадан жогору албайм, баарына бирдей. Бул тармак менен көп акча тапса болобу? Ооба. Мүмкүнчүлүктөр аябай жогору. Азыр именно ушул мобилография кесибине талап аябай жогору болуп атат да. Жогоруда айтып өттүм го, онлайн бизнестердин баардыгы бизнестердин баары онлайнга өтүп атат деп. Ошол онлайнга өткөндө баардыгына дээрлик мобилограф керек да. Өзүнүн товарын, если эксперт болсо, өзүнүн жумушун, товарын баалуулуктарын жеткирип бериш үчүн сөзсүз түрдө мобилографка кайрылышат. Мисалы, азыркы учурда ошол видеого тартып жүргөндөрдүн ичинен дейли, кимдерди экен мындай сыртынан карап баалап, бул жакшы тартат экен, монтажы жакшы экен деген сыяктуу өзүңөр араңарда деле ушундай нерсе бар болуш керек, э? Анан кимдерди экен мыкты деп айта аласыз? Биздин Кыргызстан рыногунда мен тааныган азыр эки адам бар. Аттарын атап өтөйм. Ооба, атасаңыз деле болот. Айгерим деп тааныган азыр өзү чет жакта жашайт, бирок онлайн аркылуу Кыргызстан рыногу менен иш алып барат да. Ошол чет жакта жүрөт өзү, э? Чет жакта жашап. Онлайн ушунусу жакшы, кайсыл жерде болсоң дагы сен өзүңдүн жумушуңду алып кете бересиң да. Чектөө жок. Бирөөсү Кыргызстанда Нурик Миллион деп айтат башка. Ошонун жумуштарын жакшы деп баалап аткан. Алардын кандай тартып алган кадрлары жакшыбы же мындай монтаждары, бардык жактан? Бардык жактан. Жакшы. Анан, мисалы, бул тармакта негизги жумушум деп калдыңыз, иштеп жатасыз. Келечекке койгон пландар кандай? Ушул тармак менен эле кетем деген ойлор барбы? Дагы бул тармак канчалык бир деңгээлде өсүшү мүмкүн? Видео тартуу, же болбосо монтаждоо дагы кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн алдыда? Эми менин оюмча, бул азыр онлайн эми гана биздин рынокто эми өсүп келатат да. Биринчи алгачкы тепкичтер менен эми чыгып келатат деп ойлойм. Башка Казакстан, Россияларды карасак, алар бизден бир канча жылга алдыда да. Аларга салыштырмалуу биз бир топ эле артта калып кеткенбиз. Ошого таянып айта алам, азыркы учурда онлайндын келечеги жакшы деп айта алам. Өзгөрүү болот деп ойлойсузбу келечекте? Өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Былтыр болгон кесиптер уже быйыл башка жак менен, башка багыт менен кетип калышы мүмкүн. Инстаграм менен иш алып барганыбыз үчүн биз постоянно ал жактын алгоритмдери, ал жактын суроо талаптары тынбай өзгөрүп турушу мүмкүн да. Мен өзүмдүн пландарым боюнча айтып кетсем, азыркы учурда мен өзүмдүн курсумду даярдап жатам мобилография боюнча. Жана алдыда академия ачалы деген пландар бар буюрса. Курсубуз жакында старталат, ал жакта умрага путевканы билет кылабыз деп пландап атабыз буюрса. Ошол курска келген катышуучулардын арасынан бирөөнү тандап, ошолорго умра билет кылууга ниет кылдым. Жакшы. Сиз кыялданып жүргөн нерселердин баардыгы азыр мындай иш жүзүнө аштыбы, эмнени кыялдандыңыз эле, кайсысына жеттиңиз, жетпей калган кыялдар дагы эле барбы? Ооба, онлайндын артынан, именно ушул мобилографиянын артынан мен болбойт деген нерселерге кол жеткизе алдым да. Мурун телевидениеден көрүп эле, мында интернеттен көрүп жүргөн нерселерди мен азыр көз алдымда болуп атат. Ошолорго оңой кол жеткизе алдым. Ушул жумушумдун артынан чет өлкөлөргө чыгып келдим, Турцияга бардым, умрага барып келдик жолдошум экөөбүз. Ошол айтып аткан жанагы жылдыздарды мен мурун телевидениеден көрүп эле аларды сүрөткө деп жанына барып сүрөткө түшүп алышты кыялданып жүрсөм, азыр мен аларды өзүм тартып, алар менен иштешкенге мүмкүнчүлүк жаралды. Чөйрөмдү өзгөртүп алдым.
акча эркиндигине чыга алдым десем болот. Ошо. Балдарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Балдарыңыз кичинекейби, аларды мисалы көпчүлүк үйдө отурган апаларды байкайбыз да, көбүн эсе алгач балдарын тартып баштап, чыгарып баштап, анан көнүп кетишет деп айтылат да. Сизде да ошондой болду беле? Менде да ошондой болгон. Менин 3 балам бар. Чоң кызым азыр 3-класста окуйт, кичинекейим 4 жашта. Башында баштаганда, биринчи аларды тартып баштаганмын, үйдө малдарымы, койлоруму тартып. Мен азыр көпчүлүк айтат, сени бул даражага жеткирген, сени бренд кылып берген деп Instagram тили менен айтканда, ошол сенин койлоруң болду деп айтышат да. Койлорду көп тартып элеңиз, Мен айылда жашайбыз да, шаардын четинде. Ошол жакта жашап, анан мал карап жүргөнүмдү, койлорумду, ошолорду биринчи тартып жүрүп эле, кийин ушул кесипти өзүмө жөндөм ашып кетти десем болот да. Анан балдарымды тартышым. Азыр кызым дагы телефонумду кармаса эле, "Апа, монтаж кылып атасызбы? Кең мен дагы монтаж кылайын, мени тартыңызчы" деп. Илип аткан баламды телефонго тасып койсом, сразу күлүп, мындай мана ачылып уже. Алар көнүп калыптыр. Көнүп калган да. Жогоруда айтып калдыңыз ошо койлорду тартчумун деп. Анан аларды кандай мындай элге кайсыл жагынан көрсөтчү элеңиз? Алар менен балким барып сүйлөшчү элеңиз, же бир нерсе аларды аткарып беришчү? Жок, аларды карап жүргөнүмдү тартам. За кадрдан эмне кылып жумуш кылып, кандай жашоомду көрсөткөнгө бир аз. Анан койлор менен бир мындай прикольный видеолорду тартканда кездерим болгон. Ошол видеолорум мага көбүрөөк ахат алып келген да. Бул жерде жолдошуңуз бул тармакка келгени сизди колдоо көрсөттүбү сизге? Башында аябай каршы болгон. Бул нерсе бардын эле башында болуш керек. Азыркы онлайн иштейм деген айымдардын баарын эле башынан өткөн жол болуш керек. Башында аябай каршы болгон. Азыр да бир аз каршылык кылат, бирок азыр уже мени түшүнүп колдоп баштады. Башында чындыгында аябай каршылык кылган. Курстарды андан жашынып көрсөтпөстөн окуйт элем. Көпчүлүк курстарымды, көп билим алгандардын даже кылган жумуштарымды деле билбей калат болчу да. Мен эмне жумуш кыларымды билип түшүнүп баштаганда, мына бир жыл боло элек да. Мен онлайнда иштегене уже 3 жыл болуп атса, бирок башындагы билгизбейт элем. Качан менде результат болгондо, ошол результатымды көрүп, анан ишенип колдоп баштады. Не только жолдошум, мен чөйрөмдөгүлөрдүн баары каршы болгон. Бир туугандарым да каршылык кылышкан. Бир гана апам колдоду. Онлайнга келгенде башында курс сатып алганга акчам жок болчу. Анан апамдан сурадым. Акыркы 5000 акчасын берип, мен окууга киргизген да апам. Курсларга окуткан. Ошол апам берген 5000 азыр миллиондорду алып келди десем болот. Бир туугандарым да каршылык кылган. Бир туугандарым, сен ооруйсуң, сен ооруп калсың деп айтышкан. Сен жалпак тил менен айтканда, сен боп кет, анан артыңдан биз боп кетели деп шылдыңдашкан учурлар болгон. Азыр алардын чекинен мен артыман онлайнга келип атышат буюрса. Ал ооруйсуң дегенде себеби бар болчу. Мурун негедир кичинекей менен эле ушул оңой жол менен акча тапса болоруна ишенет болчумун да. Анан оңой акча тап деген эшиктин баарына эле кирип чыга берчүмүн да. Кичинекей менен эле чоң акчаларга алданып кирип кеткен кездерим болгон. Ошолордун артынан дагы колдобой, жана түшүнбөстүктөрдүн себеби да ошол болуш керек деп ойлойм да. Түшүнүктүү, демек бул тармакта азыркы учурда өнүктүрүп жаткан экенсиз. Сизге чоң рахмат, келип жакшы маек кургандыгыңыз үчүн. Ошол тапканыңыздын баардыгын берекесин берсин дейли. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде болсо Бекмамат кызы Барира болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз улантабыз. Көрсөтүүбүздө уланталы биздин башкы дөмөрчүбүз Пиала Голд чайы. Орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дөнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Кел чай ичели программасынын башкы дөмөрчүсү Пиала Голд чайы. Номер 110 орто жалбырактуу көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы?
даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми студиябызга кечигип кирип келген бизде коногубуз бар. Ырчы жаш аткаруучу Бекзат Тургунов. Бекзат, кош келиңиз. Рахмат, кош келдик. Кечигип келдиңиз, Кечигип кармап калды. Пробка таң атпай эле мен ойлогом, эртең мен машиналардын тыгыны аз го деп аз Эртең менен туруп көрөлексиз го, эртерээк. Жок, негизи туруп эле жүрөм. Пунктуальность бар. Бирок негедир ушундай болуп калды. Өзүмдө аябай неудобно болуп алдыңыздардачы. Бирок келдик буюрса. Кош келиңиз дейли. Эмне жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылыкта эмне кылып жүрөсүз? Чыгармачылыкта жаңылыктар буюрса көп, чынында баягы аябай күчтүү. Буюрса өзүңүздөргө айтып өткөндөй эле концерттерге даярдыктар башталды, жаңырлар, ушул клибибиз дагы бүтүп калды буюрса. Баарысын ушул калың журтка алып чыгабыз. Клип кайсыларга болду? Клипти бир эски чыгармага, ошол ретро чыгарма. Ошону азыр эме болуп калбадыбы? Эски чыгармаларды жаңыртып, баягычы башкача стилде алып чыкканы бизде эле ошондой максатты көздөп, бир шаңдуу чыгарманы бир аз темпин түшүрүп, жайыраак кылып, элге укулуктуу болсун деп жаңыдан жазып, бирок ырчык элек клип менен чогуу элге тартуулайлы деп ады иштеп буюрса акыркы кадамдары калды, буюрса алып чыгабыз. Демек, ыр менен клип чогуу эле чыгып элге тартууланат экен. Буюрса. Жакшы, азыр бизге жакшы ыр аткарып бергиңиз. Элдер ыр уккусу келип атат азыр. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жакшы болот. Мен алгачкы жаздырып чыгарган чыгармам Апа аттуу чыгарма. Жаштыгымды кантип кайрып беремин деп өзүбүз темасын коюп, үйдө өзүмдүн байкем бар, Рыспек Тургунов деген. Экөөбүз үйдө чогуу иштейбиз, ырларды, музыкаларды. Ал дагы чыгармачылыкка жакын турбайт демек, э? Чыгармачылыкка жакын, мага жардам берет. Көп жактан мени колдойт. Сөзү ону ошол байкеме таандык аткарып берейин, э? Макул, сонун болот. Ыйлабачы ай чырагым керегим, алтын апам мала бергин белегин, азырынча алыс жерде жүрөмүн, араң жүрөм сагынбады дебегин, мен түшүндүм апа сенин керегиң, аздык кыларым бүт өмүрлүк белегим, катуу сүйлөп кээде көңүл оорутуп, кечир апа кечирип кой дебедим, жаштыгыңды кантип кайрып беремин деген чыгарма. Жакшы, акыркы саптары сонун экен. Жаштыгыңды кантип кайрып беремин. Жаштыгында чынында балам үчүн деп энелерибиз көп өмүрүн кандай өткөргөнүн дагы, убагын өткөргөнүн дагы билбей калышат экен да. Апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи чынында. Апам азыркы учурда ошол эл катары дейбиз го, Москва жергесинде эмгектенет. Келип кетип турат. Мен ушундай эфирлерди көрүп турат, сыймыктанып сүйүп турат. Бул чыгармадагы өзүбүз оonu чыкканда эмне деп текст жасак экен деп ойлондук көпкөчү. Анан ар кандай тексттер жазып көрдүк. Анан бир Имамидин деген байкебиздин буга чейин жазган экен бул текстичи, бул ырдын. Анан карап эле аябай бизге топ келди. Оонубузга дагы, өзүбүздүн купулубузга дагы. Ушул башталганда эле жаштыгыңды кантип кайрып беремин дейт. Өзүңүз билгендей эле, баарыбыз билгендей, апайык
өз бизди төрөсө, ушундай жаштыгынан бизди бөпөлөсө, башка нерсени коюп бизди чоңойтсо, ушундай жаштыгын берген апаларга бизден таазим болсун деп ушул чыгарманы тандап алдык. Буюрса, мен ойлойм, бул чыккан аз эле болду. Эми эле сиздердин телеканалыңыздарда аткарып атабыз, концерттерге жаңыдан даярдап атабыз. Буюрса, мен ойлойм, бул чыгарма элдин жүрөгүнөн түнөк табат го деп. Жакшы. Келечектеги пландарыңыз кандай? Кандайдыр бир өзгөчөлүк жаратсамбы деп балким ойлонуп жүрөсүз? Өзгөчөлүктөр албетте. Бул чыгармачылык чөйрөдө баягы баш отуз менен киришкенибизгечи аралашканыбызга аз эле убакыт болду. Бирок буга чейин көп даярдыктар болду. Үн жактан, актёрчулук жактан, оон жактан бардык түгүл. Ошол тармакка эмне керек болсо, ошол жактан бизде даярдыктар болду. Өзгөчөлүктөр дегенде эми баягы бир эле стилди карманып келдим буга чейинчи. 2-3 чыгармада. Эми буга чейин мындан ары азыр жаңы башкача стилде баягы азыр барс эле болуп атпайбы, батыштыкка биз эле ошол тармактан көрөлү деп, ошол жактын композиторлорунан оондор менен иштешели деп азыр жаңы баягы каттарды жолдодук. Ушул ырга кандай оон жазсак болот деп. Эми буюрса алдыңкы убакыттарда ушул жаңыча стилде ырларды угасыздар. Рэп стилинде болуп кетпейби? Жок, рэп стилинде андай болбойт, бирок рэп аткаруучулар менен бир совместный дуэт болот буюрса. Жакшы. Келиңиз, анда дагы бир шаңдуу чыгарма аткарып бербейсизби? Апалар жөнүндө ойго салып койдуңуз, баарыбыз апалыбызды эстеп, көбүнесе отуруп калдык. Дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Жакшы болот. Эми гитара менен келип калдым. Туруп эле эмне аспабымды алып барсам деп ойлондум. Аккордеон алып келгенде мүмкүн Рыспай атабыздын чыгармаларын аткармакмын. Гитара менен келдим, эми Талай Бектургановдун чыгармасын аткарбасам болбос. Макул, сонбот. О менин сүйгөнүм Назираң, жүрөгүмдө жалгыз сен гана. Кармашып колубуз дайыма, калсынчы садагам Назираң, калсынчы садагам Назираң. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыктасам, алкымыңдан ай мен жыктасам. Шу дегенде Назира деген саптар эсиме келип кетти. Бирок кечирим сурайм. Ирет менен болгон жок. Бирок колдон келишинче. Аягына чейин ирет ойлоп калдыңыз го, себеби эмне болду? Дагы бир чыгармага жетишсемби деп ойлодум. Анда макул, удай эле аткарып бериңиз, дагы бир чыгарма болсун. Жакшы болот. Кайсы чыгарманы атайын даярдагым келген окшойсуз да, ушул чыгарманы аткарайын деп? Чыгарма дели анда Рыспай атабыздын чыгармаларын аткаралы, Гитара менен. Гитара менен. Макул. Билбем кайдан жаралгансың сен мага, маңдайымдан бүткөн жалгыз бакытта. Seni süydüm, buyruk alıp tağdırdan. Başkalardın mini sağa tatılbay. Ceng atayın sen jaralıp men üçün, jaralgandan mendek bolup jaraldın. Bolboson aytçı canım men üçün.
башкалардын миңи сага татымайт деп. Сонун чыгарман. Дегиле ырларды тандап жаткан учурда мурдагы чыгармаларга көбүрөөк кайрылып атасыз да, азыркы учурда мисалы аткарууда дейли. Жаңы чыгармаларды өзүңүз айтып калдыңыз жогоруда, өзүңүз чыгарганыр деп. Дагы кайсыл акындар менен иштешип алсам деген ойлор бар же болсо алгансыз ырларынан? Негизи биздин өзүбүздүн оңго өзүбүздүн автордук чыгармалар бар. Бирок эмнегедир ушул баягы акыркы чыгаралы деп жатканда мен продюсеримден дагы башка бизди колдоп турган ушун үстүбүздөгү адамдардан да сунуштар түштү. Кел мындай кылбайлыбы, мурдакы эски ушундай залкар акын ырчылардын чыгармаларын чыгарып көр, алардын ушундай бир улуу жолун сага берсин деген жакшы кеңешин айтканда мен макул болдум дароо эле. Чыгардык буюрса, эми мындан ары өзүбүздүн автордук чыгармаларды. Сиз айткандай акындар деп Зарлык Камбаралиев акын байкебиз менен дагы азыр сүйлөшүп жатабыз. Ушул концертке ылайыктуураак оондорду бердик, текст жазып көрүңүз деп, тексттерди бердик, оон жазып көрүңүз деп. Негизи Зарлык менен иштешип атабыз азыркы учурдачы. Зарлыктын азыркы учурда баягы ырынын көбүн эстрада ырчылары аткарып жүрүшөт, мындай окшоштуктар бар да. Сизде да ошондой сыяктуу болуп калбайбы? Жок, биз Зарлыкка азыр мынтип сунуш кылдык. Сиз оон текст жазыңыз, биз дагы өзгөчөлүктөрдү киргизели. Анан оон алып, өзүбүздүн стилге дагы тууралап, кээ бир оондордун оңдоочу жерин оңдоп, текстин дагы түздөөчү жерлерин түздөп, мындай кошуп элечи, өзгөчөлүктөрдү кылабыз. Буюрса баягы башка ырчылардын ырларына окшогондой бир башкача стилде. Билимиңиз жөнүндө айтсаңыз. Билимим негизи башка тармактан дипломум. Бирок азыркы учурда искусстводо кайсы кесип? Негизи башка баягы земля устройства деп коет. Бул жанагы мамлекеттик каттоо. Бул кесип эми мындай да, апамдын каалоосу. Дипломду алып эле мен апама берип койгом. Өзүңүз окуңуз, өзүңүз иштеңиз деп. Азыркы учурда өзүм искусстводо окуп жатам. Бешналиев атындагы искусство окуу жайында азыркы учурда окуп жатам. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн, жакшы чыгармалар үчүн. Ийгилик каалайбыз. Эртерээк келгениңизде дагы чыгармаларды аткармактырбыз дегендей. Азыркы учурда болушунча бирок жетишкенге аракет кылдык. Бүгүн бизде Бекзат Тургунов болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алып баруучу мен Айпарадан болдум. Кайрадан кийинки эфирден учурашканча, амандашканча жакшы туруңуздар.